Март айынын башында АИ 92 үлгүсүндөгү бензин жана дизель майы тышкы факторлорго байланыштуу 70 тыйынга кымбаттаган. Бирок өлкөдө күйүүчү майдын баасы туруктуу жана 1-апрелге чейин өзгөрбөйт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына билдирди. Жетишсиздик көйгөйү жаралбаш үчүн нефтетрейдерлер жоопкерчиликти алышкан. Бизде билесиңер өкмөт аралык келишимдери бар. Ошонун негизинде Кыргызстанда баягы Россияда киргизген чектөөлөр бизге тиешеси жок. Biz баягы өзүбүздүн 1 жылдык көлөмдү ошол жерден ала беребиз. Бүгүнкү күндө туруктуу эле көлөмдөр жөнөтүп атат Кыргызстанга. Бир гана көйгөйлүү маселе болгону бул Россия Федерациясынан нефти кайра иштетүүчү заводдордо өзүңөр билесиздер, массалык маалымат каражаттары жүрөт го. Баягы атакалар болгондон кийин ал жерде бир нече ири заводдор атакага дуушар болуп, чоң заводдордун бири бүгүнкү күндө иштебей турат. Мындан улам монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майдын баасын туруктуу камсыздоо, ошондой эле алардын негизсиз өсүшүнө жол бербөө максатында кызматташуу келишимин түзүштү. Бүгүнкү күндө АИ 92 бензин менен дистопливо бул социалдык мааниге ээ товарлардын тизмесине киргизилген. Алардын бааларына биз такай байкоо жүргүзүп турабыз. Кечээ күнү гана биз нефтетрейдерлер менен жолугушуу өткөрүп, бул былтыркы жыл декабрь айында монополия каршы орган менен нефтетрейдерлер ортосунда келишим түзүлгөн. Ал жерде Кыргызстандын керектөөсүн камсыз кылып берүү боюнча бир канча маселелер каралган. Учурда өлкө боюнча күйүүчү майдын жетиштүү кору бар. Экономика министрлигинен билдиргендей, кору баанын туруктуу кармалышын камсыздайт. Новая ситуация и вообще вся ситуация на рынке ГСМ, она стабильная. Азыр күйүүчү май рыногунда абал туруктуу. Ооба, жыл башында кымбаттаган, бирок бир нече тыйын эле. Эми бааны ошол бойдон сактап кала алабыз. Жетишсиз болот дегенден кабатыр болуу кереги жок. Средняя по Кыргызстану. Белгилей кетсек, Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу арзан. Анда АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин литри Кыргызстанда 62 сом 10 тыйынды түзөт. Ал эми Беларуста 63 сом, Тажикстанда 81 сом 60 тыйын жана Өзбекстанда 76 сом 70 тыйындан. Кыргызстанда дизель майынын 1 литри 70 сом 60 тыйынды түзөт. Беларуста 65 сом 80 тыйын, Тажикстанда 93 сом жана Өзбекстанда 94 сом 40 тыйындан сатылат. Дүйнөдө азыр күйүүчү зат материалдарга баалар өсө баштады да. Анан өсө баштагандан сөзсүз түрдө ал жана бензин чыгарганда дагы, дистопливону чыгарганда ал да баасы өсөт. Бирок эми ошол келишимдердин негизинде биз эми көрөбүз канчалык бизге ошол баасын өстүрүп берерин. Негизи эле ошол келишим негизинде Россия көп эле учурда дүйнө жүзүндө баалар өссө дагы бизге баягы төмөн баа менен берип турган. Бул сапардагы мен ишенем, биздин министрлик бул маселе боюнча бир топ жанакы иш аракеттерин жүргүзүп келатат. Кыргызстандын мунай продуктуларына болгон жылдык керектөө дээрлик 1 миллион 400 миң тоннаны түзөт. Өлкөдө бир суткада 1781 тонна бензин жана 1507 тонна дизель май коротулат. Телегайталиев Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.